Башкы прокуратуранын бул чечими негизи мен үчүн жаңылык болгон жок. Анткени себеп дегенде башкы прокуратура баягы өзлөрүнүн уятын өзлөрү жашырыш керек болуп атат да бул маселеде. Анткени ошол башкы прокуратура туура эмес иш менен иш козготкон да Өмүрбек Текебаевичтин үстүнө. Албетте алар өзлөрүнүн туура эмес кылганын өзлөрүнүн мойнуна албаш үчүн ал жерде дагы бир эле бул башкы прокуратурага көз каранды эмес, ошол жерде мурунку иштеген адамдар, ошол иш козгогон адамдар калды да. А эми негизи бул иш бул өтө уят иш болгонун бардык эле журтчулук билип калды окшойт. Анткени мен өзүм дагы ушул Дүйшөнкул Чотонов менен түрмөгө барып жолуктум. Ошол жерде бир нерсени ал киши айтып жатат. Мына мен Ошко 13-июл болсо керек, унутпасам. 13 майда вертолет менен учканым атайын расмий кагаз менен тастыкталып турат. Саат 11-лерде учуптур. Ал эми Маевский болсо мен булар менен түштөн кийин жолугуп, Супарада чай ичкен деп жанын жеп жатат да. Мына ушундай тастыкталган кагаздарга дагы көңүл бурулбай жатса, Өмүрбек Чиркеевич Текебаевдин түрмөдө отурганы, ал дагы эле саясий боек бар экени, дагы эле ал жазыксыз, бирок чындык үчүн кандайдыр бир өзүнүн мурунку иштеринде көп кишилерге көзгө сая кемчиликтерин көрсөтүп келгендиги үчүн деги эле кумтөр маселеси болобу, үзөңгү кууш маселеси болобу, конституциядагы принципиалдуулугу, жана дагы башка бүт саясий коомдук окуяларда дайыма өзүнүн таза принципиалдуулугун көрсөткөн киши катары өч алуулар болуп жаткандай. Деги эле ошондой кишилер коомго өзү жага бербейт. Коом тынч жашагысы келет, эч ким эчтеке айтпаса экен деп. Мына бүгүнкү дагы ушул жагдайга, туура эмес, акыйкатсыз жагдайга көп саясатчылар комментарий берүүдөн качышы мүмкүн. Тынч эле жашайлы деген. Бирок өсө турган мамлекетте дайыма биз бири-бирибиздин кемчилигибизди сындап, айтып, көрсөтүп, жол баштап турбасак, коом, мамлекет алдыга өспөйт. Ошондуктан Өмүрбек Чиркеевичке окшогон кишилер керек биздин коомго. Дайыма. Биз баары жакшы деп жүрүп, баары сонун деп жүрүп, ой укмуш экен деп жүрүп, леп эмне болду? Аягы эмне менен бүттү? Баары жапырт кол көтөрүп, ой жакшы болуп атат, абдан сонун Кыргызстан үчүн керек деген тетсе эмне болду? Мына ошондо дагы ойлор айтылган. Муну карайлы, муну жакшылап текшерели десе, ошол кишилер жаманаттуу болчу коомго. Ошол кишилер жаман көрүнчү коомго. Мүмкүн ошол мындайча айтканда синдром дагы ойноп атышы мүмкүн да. Бирок мен ойлойм, Өмүрбек Чиркеевичтин аты кимдер кандай каалабасын тарыхтан өчүрүп салууга, кимдер кандай каалабасын ушул кишиге бир жаман лакап кеп жабыштырып, аны керек болсо түрмөгө отургузганга аракет кылбасын, баары бир Кыргыздын саясатында номер биринчилерден болуп Өмүрбек Чиркеевичтин аты калат.